Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçüleri, fermerler, amansızdarбы, kutmandı күнүңүздөр менен. Бүгүнкү көрсөтө турган чыгарылышыбыз ферманы гүлдүрөтө турган уйлар. Бул алды саттык эмес, же жакшы муз отуусун деген темада эмес. Бул нак функция ферманы сразу функцияга салып иштете турган уйлар. Айтайык дегенибиз, Россиядан мондай сүт багытындагы уйлар келди. 3-4 айлык боз, дагы 4-5 ай 4 айдын төгөрөгүндө саайсыздар, сүттү быдырата бере турган, сааганда сүттү төгө турган порододагы уйлар келди. Бир фермадан баары байкелер көрүп коюңуздар. Мына ушундай сүт багытындагы уйлар байкелер. Эң саай турган мезгили 3-4 айга чейинки бооз уйлар ассимиляция болуп кайрадан бооз байкелер. Мына уйларды көрүп турасыздар, өзүңүздөр да түшүндүңүздөр. Мына мен ферма кылам, сүт менен иштейм, жем тоютум көп. Süttün baası жақшы болуп атат. Мага лишби ушу берген сүт кылыш керек деген уй издегендер болсо, чыгарылышыбызды көрүңүздөр. Булар Россиядан келди. Учурда бул Ленскийде турат, Кордайга жакын. Кордайды барыңыздар билесиздер, ушул жерден фермадан келип көрөсүздөр. Мына ушул жалпы 20 баш уй, 2-3 башы мүйүздүү, калганы мына ушундай токол. Бул галыштын порода болуп калабы ошондо? Галыштын сементал черно-пестрый. Галыштын сементал черно-пестрый. Үчөөсү черно-пестрый, Мындай черно-пестрыйлар бар. Булар дагы сүттү көп берген уйлар экен байкелер. Ичине кирип дагы көрсөтөм. 3 баш ушундай черно-пестрый. Булар сементал, тетиглери галыштын. Көрдүңүздөрбү? Азыр ичине кирем дагы ушуларды бүт барын артынан көрсөтөм. Андан сырткары эмелер бар байкелер. Могу жакта жаш сементал кунажындар бар. Буларды өзүнчө көрсөтүп берем. Сементал кунажынга басым жасагандар болсо, аягына чейин күтүп туруңуздар. Ичине кирдим. Мына товар, мына качество, мына сүт багыты. Ушундай сүт багыты менен ойлонгондорго эң күчтүү уйлар, эң күчтүү порода көрүп атасыздар, Желиндери саалып атат экен. Эми сүтүгүнү кандай берген экен десеңиздер, алыскы жол, кыйналып келет. Келгенден кийинки адаптация, андан кийинки тоют, ал жака окшошобу, окшошпойбу? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, Россияда кандай берген экен, ошого жараша иш кылам дегендер болсо, ушу фермадан алып атканда жаңы туугандары бар экен. Жолдо маст болбосун деп алып келбедик дейт. Ошолору 40 литрден берип атты. Могулардын ар бир уйдун таблицасы бар экен, примерно орточо 25-30 литрден. Эгер ошол оруска кайра чыгып байланышып, биркасы менен жөнөтсө, таблица многу уй, мынанча күнү ассимиляция болгон, биринчи лактациясында мынча литр, экинчи лактациясында мынча литр, же многу сезондордо мындай сүт берген деген полный таблицасы бар экен. То есть чыныгы сүт фермада иштетилген уйлар экен да буларчы. Туут болсо экинчи, үчүнчү лактациясы өтө көпчүлүгү, бир экөөсү 4-чү туут. То есть 4-чү лактациясыга жакында барат. 4-чү бооздугу. 3-чү лактациядан 4-чү лактацияга өтө турган мезгили. Мына уйлар, черно-пестрый, мына көрүп атасыздарбы? Мына кандай гана сон, мына черно-пестрыйдын желинин караңыздар, булардан эч калышпайт. Сүттүү уйларды кармайт экен. Многу уй местный. Келип кошуп коюптур, көрүнүп турат. Мына сиздерге уйлар, бааларын 200 000 сомдон 250 000 сомго чейин дейт, кеми бар сүйлөшөбүз дейт, содасы бар дейт. Мына черно-пестрыйдын дагы бири, ушуну тургузуп көрсөтүп коюңуз. Мына желиндер, машалла. Мына сүт багытын издегендер болсо көрүңүздөр. Булардын дарегин айттык, баасын дагы айттык, жаштарын айттык, кандай сүт бергенин айттык. Бир фермадан многу ичиндеги эмеси. Новая 1582 деп жазылып турат, 1582. Ушул биркалар кличкасы менен анан ошол жанакы таблицаны текшере турган код экен да, буюрсачы, ичиндеги бирка. Туша дейт, көрдүңүздөр, 0238. Ухта дейт муну, көрдүңүздөр, ар биринин кличкасы бар экен да. Ушинтип бирка баскан экен. Номер дейт, ному башка эле. Pepsi дейт, 2502. Ruza 0124. Ушундай экен да, көрдүңүздөрбү? Бир козгоюн эме. Мына күн чагылат атакшайт камерабызга. Көрүп коюңуздар мына. Kendi дейт, 2098 мына. Могу так, Nessi дейт.
Mo Nessi деген эң чоң уй окшойт, но кызыл уйлардын ичинечи. Ама олардын да кличкалары полный жазылып турат. Ошол номерге карап качан эмеге качан ассимиляция болгон, анан сүтүнүн таблицасы, ошол уйга кличка берилип, ошон менен код берилиптир. Кана анда эмесе байкелер, уйларды көрдүңүздөр, сүт багытында жакшы уйлар келиптир. Желиндери дагы сиздерге бир четтен көрүндү, колдон качырбаңыздар. Мына үстүнөн тартып көрсөтүп атамын. Өтө негизи сүт багыты менен элестеткенде өтө жакшы уйлар экен, Мага дагы сиздерге дагы көрүнүп турат. Жалпы 21 баш байкелер, келип көрүп эме кыла бересиз. Мына Коста дейт, Коста. 21-14 дейт. Мына желин. Мына желинди караңыздарчы. Уйлар. Бир ферманыкы экен. Биз барып алып атканда ошеттен саады дейт байкелер. Эми бул жака келгенден кийин ки периодду айталы. Келип түшүш менен ушул 20 башы саалыптыр. Бирөөсү жакында тууйт экен, уже байытылыптыр. 20 башы сааганда 85-90 литр чыгыптыр. Бир сааганда, бул бир сааганда. Анан келип буларды азыр дагы саап атат экен, күнүнө 2 жолу. 10 литрден 20 литр берип атат дедиңиз, байке? 10 литрден 20 литр берип атат экен азыр. Келип, кыйналып келип, адаптация эми башталды да булардыгы ушул. Адаптациянын эң биринчи кадамдары башталганда ушул 10 литрден 20 литр ушул уйлар сүт бериптир. Эми орус айтыптыр, булар стресс болуп барса, мен уйларымды билем, минимум 10 литр сүт берет, 10 литрден 20 литр 2 жол саагында сүт берет деген экен. Келип ушул жерде саатып атат экен бул уйларды келгенден бери. Азыр мына келгенден кийин 2 күндөн кийин 10 литрден 20 литр стабильно сүт бере турган болуптур могу уйлар. Тетиги орус айткан экен, орточо алганда дейт. Таблицасы бар, ар уй ар кандай берет. Өтө жогору бергендери дагы бар, орто бергендери дагы бар дептир. Бирок ортоломого салганда 25-30 литрдин төгөрөгүндө булар сүт берип келген экен, ушундай 3-4 айлык бооздугу мененчи. Ушул уйлар жаңы тууганда, эгер тойтуну келтирип, жакшылап, жанагындай сүт ала турган подход менен багып караса, 40 литрге чейин сүт берип келген уйлар экен ошол жакта. Эми үчүнчү вопрос, сиздер алып барып кандай подход кыласыздар? Ушинтип жем чөбүнү, силосуну, кургак чөбүнү берип, күнүнө 2 маал же 3 маал саап карайсыздарбы? Талаага терип айдап жибересиздерби? Же үйдө карайсыздарбы жакшылап ухошка кылып? Бул вопрос сиздерден. Бул жагы. Мына. Кыскасы, жаңы тууганда, ушул уйлар жаңы тууганда 40 литрге чейин сүтү чыга турган уйлар экен. Бирөөсү бооз, ноолуй. Ушул уйду көрсөтүп коеюн. Багаларын уктуңуздар, Мына жакын бооз, ушудан сырткары бияка 20 баш салып, мына мен 21 баш. Куначындар дагы ушул короодон ушулардык, Ушулардын балдары экен. Найка, Муха деп турат, мына. Люся деп турат, мына. Музоолор көрдүңүздөр, бир короо. Жаштары кандай, канча баш? 9 баш 1,5 жаштан 2 башка чейинки моундай сементал кунажындар бар. Майка дейт. Же майна дейби, не дейт? Лайна дейт. Ушундай 120дан 140ка чейин дедиңиз, буларды? Ноолордун баалары 120 миңден 140 миң сомго чейин экен. Мен бюджетный вариант. Талаам көп, чабаным көп, карай берет, жүрө берет, өзүнөн өзү 1 жыл тез эле өтүп кетет дегендер болсо, мына бюджетный вариант. Ушул уйлардын балдары. Бир короодон келген. Мына. Анан могу уйлардын бир артыкчылыгын айтып коеюн. Ортодон кесип турайын. Фермер күзгү туутка аракет кылган экен. Ошондо булар күздө тууйбу экен? Октябрь, ноябрь? Октябрь, ноябрда уже туут бүтөт экен. Ноябрда туут бүтөт экен ушул уйлар. Күзгү туут кылыптыр. Күздө, кышта пик сүтүн аласыздар. Сүт эң майлуу болуп кымбаттаган убакта. Кана бизде дагы билем, чисто сүт саагандар күзгү туутты аябай жакшы көрүшөт, күзгү туут издейт. Мына ушулар күзгү туут боло турган уйлар экен.
Так. Нол жерден чекеден көрсөтө берейин, Майна дейт, жанакы. Маркиза дейт. Люсия дейт. Ар биринин кличкасы менен. Ошол жакта биркасы менен. Ушул бирканы вообще жоготпоңуздар. Новость дейт, жаш. Көрүңүздөр. Нолорду караңыздар. Кличкасын окубай калдым. Мина дейт. 23 642. Уже 5 цифралык кодко өтүптүр. Бул деген уже почти уже бунулар фермада минимум 5-чи поколенияга чейин бирка уруп келгенинин белгиси. Минимум дегени булчу. Уйлар 4 цифралуу. Менимче Море дейт. 6-12-23 туулган экен. 6-декабрь туулган экен, Ушу биркаларында туулган датасын ачайын. Демек, тетигилерде дагы бар. Мынагу бирканы колдонуңуздар. Урматтуу арашанчылар. Мынагу жашыл бирканы биз сарысына алып козуларга жазганбыз. Козунун туулган датасы башталган. Анан кличкасы, энесинин биркасы, анан өзүнүн баягындай энесинин биркасынын номери жазылган. Анан өзүгө номер берилип, өзүнүн номери жазылган. Коду мындай, 6-12-23 дейт. Мина 23-642 деп турат. Мына ушундай беркелер, Мына ушундай. Сиз ушинтип колдо өспөй турган маркер менен жазып коесуздар. Ушинтип туулган деле кулагына атып койсоңуздар болду. Азыр дагы окуп берем бир-экөөсүнү. Өтө жакшы метод. Биз ушу качан туулду эле 5 айлык десе, мунун 7 айлыкко деп талашуу жок. Майна дейт. 12-01-24 дейт. Мына эң акыркылары 1,5 жаштар экен да. Люсия дейт. Мына ушундай байкелер. Келип көрө бересиздер, 9 баш ушулар сатылат. Ленскийде, Кордайга жакын жерде белгилүү бир фермада келип көрүп, ушуларды колдон чыгарбаңыздар. Ушул уйлар срочно сатылат. Жакшы уйларды колдон чыгарбаңыздар. Ушундай уйларды фермаңыздарда багыңыздар.